Assalamu алейкум, мусулман бир туугандар. Баарыңарды кирип келген 2026-жылыңар менен куттуктайм. Аллах баарыбызды өзүнүн түз жолуна багыштасын, эки дүйнөнүн бактысын берсин. Азыр көп куттуктоолордо аттардын сүрөтүн көрүп, Курандагы Ал-Адият, кыргызча айтканда чуркаган согуш аттар сүрөсүн эстеп ошол боюнча ой толгоомду бөлүшкүм келди. Куранда ар кандай жаныбарлар жөнүндө айтылат. Өзү ислам дининде жан жаныбарларды коргоону жана жакшы мамиле кылуу жөнүндө көп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: жаныбарга жасалган баардык мээримдүү мамиле жакшы иш катары эсептелет деген. Ошондой эле жан жаныбарларга зомбулук кылууну айыптаган. Эгерде кимдир бирөө жаныбарга оор жүк артып, начар мамиле кылса, ал жазаланат деп айткан. Өзгөчө атка аябай аяр мамиле жасашкан. Пайгамбарыбыздын убагына чейин эле арабтар күлүк аттары менен сыймыктанышкан. Акындары ырларында күлүк аттарды даңазалап ырдашкан. Ошол жагынан бизге кыргыздарга окшоштугу бар. Биз да атты аябай сыйлайбыз, ат адамдын канаты деп. Биздин Манас эпосунда бул өзгөчө аябай белгиленген. Ар бир аттын таржымалы, күлүктүгү, кыял жоругу, тайманбастыгы, кожоюнуна берилгендиги даана жакшы сүрөттөлгөн да. Бул Ал-Адият сүрөсүнүн башындагы 5 аятта Аллах аттардын күлүктүгүн, күчүн жана тайманбастыгын сүрөттөп, ошол менен ант берип жатат. Аллах кээ бир сүрөлөрдүн башында бир нерсеге ант берип баштайт. Мисалы Асыр сүрөсүндө убакыт менен ант берет. Шамс сүрөсүндө күн менен ант берет. Ушундай ондогон сүрөлөр бар. Диний аалымдар айтышат, Аллах ант менен баштаганда бир аябай маанилүү нерсеге пендесинин көңүлүн буруш үчүн айтат деп. Аллах алим, дагы биз билбеген балким көп керемет жаткандыр анын артында. Эгер бул сүрөгө көңүл бурсак, чындыгында биринчи 5 аятын уксаң, көңүлүң тартат өзүнө. Алла айтып атат: ант беремин, алкынып таноолорунан деми угулуп катуу чуркаган аттар менен, туягы менен от чыгарган, таң азанында чабуул койгон, чаң көтөрүп душмандардын ортосун жарып кирген. Буну укканда пайгамбарыбыздын убагында да элестетип, атка жакын арабтар, бизде деле азыр кыргыздар уксак көңүлүбүз бөлүнөт да. Эмне жөнүндө аят болуп атат? Жүрөгүңө жакын нерсе, ат менен согуш аттары аябай жакшы сүрөттөлүп атат. Таноолорундай буу чыгып, чуркап бараткан, туяктары менен от чыгарып, чаң көтөрүп душманды жарып кирип бараткан атты. Кызык жери мынакей келатат. Жарып кирип дагы эмне болот деп адамдардын көңүлүн өзүнө тартат. Эң негизги маселе ушул жерде жатат да. Эң негизги маселе. Балким алар күткөн, биз күткөн тема эмес. 6-аятты уксак башкача тема. 6-аятта эмне деп айтып атат? Чындыгында инсан өз Раббисине шүгүрсүз. Мындай карасаң башка тема. Бирок бул эң негизги маселе да. Ушул нерсеге көңүлдү буруп, Алла Таала ошо бургула деген нерсе. Чындыгында инсан өз Раббисине шүгүрсүз дейт. Ал мунун өзүнө өзү күбө. Ал байлыкты өтө катуу сүйөт. Ал билбейби? Кабырлардагы нерселер сыртка чыгарылганда, бул баарыбыз тирилген жөнүндө айтып атат да. Кыяматтан кийин. Жана жүрөктөргө катылган нерселер ачылганда, сотко чыгарып атат, айтып атат. Чындыгында ошол күнү, сот күнү, алардын Раббиси алар жөнүндө толук кабардар. Аябай ойлоно турган нерсе да. Кээ бир илимий алымдар айтышат, бул жерде аттарды келтиргенин себеби дагы, бул жерде аттарды сүрөп атпайбы, ошол аттар жанын берип чуркап бараткандыгы, күчүнүрөп
туягы менен жер чапчып, чаң көтөрүп, жанын аябай душмандардын ортосуна кирип баратат дейт. Ошо кожоюну үчүн үстүндө минип бараткан кожоюнуна кызмат кылып, аттар жанын да аябай душманга кирип атат. Силер ушулардай жоксуңарбы дегендей мааниде айтат дейт да. Силер ушундай кызмат кыла албайсыңарбы дейт өзүңөрдүн Раббиңерге. Бул да Алланын ошо силерге берген неаматы, мына атты ушундай кызмат кылдыртып койду дейт да силерге. Адамзат шүгүрсүз өз байлыгын катуу сүйүп, берилип унутуп койду дегенди түшүндүрөт да. Шүгүрчүлүк жөнүндө көп айтылат Куранда. Курандын өзү биринчи сөзү Алхамдулилла. Фатиха биринчи сүрө, а Фатиха Алхамдулилла деген сөз менен башталат. Бул Кудайга шүгүрчүлүк, мактоолор Кудайга гана таандык, ыраазычылык Кудайга гана таандык деген сөздү түшүндүрөт да. Алла Таала өзүнүн Сура Ибрахим сүрөсүнүн 7-аятында да даана айтат. Эгер ыраазычылык кылсаңар, мен силерге дагы көбөйтөм дейт. Эгер шүгүр кылбасаңар, анда менин жазам катуу болот деп эскертүү айтып атат даана. Ошон үчүн шүгүрчүлүктүн мааниси чоң. Ар дайым мусулман болсок, ишеним болсо, Алла Таалага шүгүрчүлүк кылыш керек. Биз шүгүрчүлүк кыла турган нерсе көп. Биз билип билбей турган Алла Тааланын неаматтары аябай көп. Биз дем алып аткан абаңыз, ичип аткан сууңуз, жеп аткан тамагыңыз, үй бүлөңүз, бала чакаңыз, мунун баары сизге Алланын берген неаматы. Баары Алланын колунда. Кыйынчылык болсо дагы, бул да Алланын неаматы деп мусулман өзү билиш керек да. Анткени бул дүйнө сыноо, кыйынчылык келсе да, анын артында бир неамат жатат, анын артында бир жакшы нерсе жатат, биз билбейбиз анын артында жакшы нерсе. Ошон үчүн кыйынчылык болобу, жакшылык болобу, кандай гана нерсе болбосун, мусулман киши Алхамдулиллах дегенди жүрөгүнө бекем кармап, ошо менен жашаса, эки дүйнөнүн бактысы ошол дейт. Келиңиздер Аллахка шүкүрчүлүк кылалы, ар бир аяттарды окуп, ошонун маанисине түшүнүп, Алла Тааланы өзүң бизди түз жолуңа багышта деп дуа кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.